Көз береке менен байлыктын, эмгектин жана табияттын кооздугун чагылдырган мезгил. Ушул тапта өлкө боюнча мектептерде жана бала бакчаларда түшүм майрамдары өткөрүлүп жатат. Бакай Ата районуна караштуу Ак Дөбө айылындагы Ак Дөбө балдар бакчасынын жогорку тайпасынын бөбөктөрү да бул майрамды өзгөчө шаң менен белгилешти. Бөбөктөр көз мезгилине арналган ырларды окуп, алтын көздүн өзгөчөлүктөрүн ыр саптарда жеткиришти. Топ, бол мөтөп тату сөздөр, инешкөр саугы, калайда шөндөр. Ошондой эле мотурайган бөбөктөр бий бийлеп, кызыктуу сценкаларды аткарып, көрүүчүлөргө кубаныч тартуулашты. Зал күздүн түсүнө ылайык кооз жасалгаланып, бөбөктөрдүн түркүн түстүү кийимдери майрамдын көркүн ачты. Тарбиячылар бул майрамдын негизги максаты балдарды табиятты сүйүүгө, эмгекти баалоого жана көз мезгилинин баалуулуктарын үйрөтүү максатында уюштурганын белгилешти. Көз мезгили экен азаматсыңар балдар. Биз дагы бүгүн апаларга көңүлдүү шаңдообуз бүгүнкү Алтын көз аттуу майрамдык кечебизди кызыктуу тартуулап берели. Бул таңкы иш-чаранын Алтын көз темасына уюштуруубуздун негизги максаты бул жерде балдар күз мезгили боюнча кеңири түшүнүк алышат жана эмгекчилдикке үйрөнүшөт. Жана дагы биздин күз айындагы биздин чогултуп алган мөмө жемиштерибиздин түзүлүштөрү кандай экенин, жана алардын ден соолукка кандай пайдалуулугу бар экенин, жана дагы ушул жерде кызыктуусун арттырышат. Жана да бул биздин иш-чарабыздын экинчи бөлүгү сыртта Алтын көз аталышындагы жарменке уюштурулуп жатат. Ал жерде биз ата-энелер менен биргеликте иш алып барганбыз. Ал жерде ата-энелер менен биргеликте тарбиялануучулар өздөрүнүн күз мезгилин элестеткен өзүнүн аң сезими менен ошо күз көрүнүштөрүн ар кандай макеттерге түшүрүп келишип отурат. Бул жерден ошо күз негизги максатыбыз балдардын күз мезгили боюнча кеңири түшүнүк алышы болот. Ак дөбөлүк бөбөктөрдүн майрамы түшүмдүн молдугун, эмгектин берекесин жана балалыктын кубанычын чагылдырган жылуу майрам болуп өттү. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Илебесов, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.